Ош шаарында уруксаты жок автоунааларын караңгылатып алган жана жасалма мамлекеттик белги таккан айдоочулар катуу көзөмөлгө алынууда. Бул багытта патрулдук милиция 21 январдан баштап тийиштүү иш-чараларды күчөткөн. Рейдтин алкагында 3 күн ичинде мыйзамсыз айнектерин караңгылаткан 7 автоунаа аныкталган. Аларга 20 000 сомдон айып салынып, унаалары айып жайга киргизилген. Жети караңгылатылган айнектеги мыйзамсыз караңгылатылган айнектеги автоунаалар айып короо коюлуп, ар биринен 20 000 сомдон айып пул салынды. Андан сырткары бүгүнкү күндө жасалма мамлекеттик номерин жасап алган айдоочу аныкталып, айып пул салып, машинасы айып короо коюлду. Караңгылатылган айнек жасалма мамлекеттик белги аттуу рейд бүгүн дагы уланды. Анда ондогон карайтылган айнектеги авто машиналар токтотулуп, көпчүлүгү мыйзамдуу экендиги аныкталып жатты. Айдоочулар арасында патрулдук милиция сайттан аныктап ала турчу жумуш үчүн убактыбызды алып жатат деп нааразы болгондор да четтен чыкты. Биздин убактыбызды алып атат да. Азыр бир жакка шашып атат. Ооба, шашып атам, менин убактымды алып атат. Мени ПН иши абсолютно канааттандырбайт. Бул тонировка причина остановкага кирбейт да. Азыркы мыйзам боюнча причина остановкага кирбейт. Тийиштүү кагаздарын көрсөттүңүз да, Эми тийиштүү кагаз көрсөтпөсөм, эмеден алып текшерип алыш керек. Базасында бар да өздөрүнчү. Пускай базасынан алып текшерип алсын. Туура айтат, ошол негизги машинаны текшерип, тонировкасы мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин билип анан тосуу керек. Кээ бир учурларда мыйзамсыз да жүрүп алганда анык да, чыкпай калат да. Кээ бир кызматкерлердин жанындагы мобилдик телефондон текшергечен ал унаа кетип калышы мүмкүн. Рейдтин жүрүшүндө жаш балдарды унаанын алдыңкы орундугуна отургузуп алгандар көп катталды. Бул учурда мыйзам бузуу катары эсептелинет жана 1000 сом өлчөмүндө айып жазылат. Эгерде автоунаанын карызы буга чейин 10 000 жетсе, машинасы айып короого жөнөтүлөт. Жаш баланы алдыга салгандыгы үчүн 188 часть 1 менен протокол түзүп беребиз. Айып пул 1000 сом болот, 15 күн ичинде төлөсөңүз 300 сом төлөп коесуз. Ошонун негизинде протокол түзүп беребиз. Аталган рейд өлкөнүн бардык аймагында 27 январга чейин жүргүзүлөт. Максаты коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун сактоо менен биргеликте жол унаа кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелет. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.